шайбаны ортого таштоо деп атайбыз. Ышкырык чыкканда мен шайбаны так ортого таштайм. Ошону силер не туруп алдыңар? Хоккей бул жөн гана хобби. Алар келечегин ойлошу керек. Кечирип кой. Бүгүн турмуш кыйнаганда жөн гана кетип калышат. Бизге чоң мүмкүнчүлүктөр ачылат. Эмне деген турнирлерге барабыз, канча деген жеңиштерге жетебиз. Мен командадан кетүүгө аргасыз болуп турам. Биз да кетишибиз керек болуп атат. Хаватска. Эмне хоккейди кыздар ойномок белеги? Эмне хоккейди эркектер эле ойнош керек экен. Түшүнсөңүз, балдар гана ойношот. Кыздар адамдар эмеспи? Балдардын келечеги деп биз да аракет кылып жүрөбүз да. Жардам бере албайм. Акмак! Сага ишенип балдарыңызды тапшырсак, сен кылмысың я. Токтотуп жигиттер. Сиздин башка үй бүлөңүз бар деп баары айтып атпайбы? Жакшылап даярдансак, чет өлкөгө биринчи кыздар командасы болуп барабыз. Сагыз. Атыңызды? Сайкал. Кыздар, хоккей кандай ойнолот экенин көрсөтөлү? Эгерде ушул оюндан утула турган болсоңор, анда бул силердин акыркы оюнуңар болуп калышы мүмкүн. Эгерде акыркы оюн боло турган болсо, анда оюндан рахат алып ойногула. Бизде артта жол жок. Болгон окуянын негизинде тартылган. Айылдын аталышын баарын болгондой эле калтырдык. Баргандан кийин эле ушундай тепкен билесиңер деди. Мен билем дедим. Негизи коркунуч болду. Ооба да. Конькилерди кийип, муздун үстүнө чыктык. Аябай корктук. Анткени сценарий жок болчу, эчтеке жок болчу. Мен чын эле мындай жылаңач батыр кылып эле жөнөтүп чыккан. Ошол жерден эле сериал сценарий жаза баштадык, бүтүрүп кастинг өткөрүп, кастингди бир жума калаарда эле бүтүрдү окшойт. Ай, мен сага айтпадым белем, мына жыгыласың деп айтпадым белем деп өтсөм эле бутун кармап туруп эле чаңырды да. Турнирлер башталганда ачык айталы дублёрлор ойношкон. Конькисин карасак эле аябай өтө оор сынактар да. Мен кара алган жокмун, айттым. Бул окуя негизи бир сыйра духубузда чүрдү да, чынын айтканда. Көлдүн үстүндө тартканбыз да. Анан ошол учурда суу эрип баштаптыр. Асты жер жылып, грибок болуп чыга баштайт экен, дөмпөктөр. Буттарыбызга аябай суу кирип, үшүп кыйналганбыз да. Бир өзү Кудай жардам бергендей, кыш созулуп берди да бизге. 14 жаштагы кыздардын ролун аткардык, а мен өзүм 23 жаштамын. Анан коркунуч болгон, мындай убакта биз актер таба албай калабыз, эптеп бир актерлор менен барабыз го деп. Ошо каска менен баштаган дейт негизи, ошо кийгизиптир чын эле. Бирок жыгач күлүшкөн кинода. Негизи эң кызык жери 3-4төн башталат. Эң кызыктын баары алдыда да. Ошону башталат. Салам достор, бүгүн чындыгында өзгөчө сонун подкаст болмокчу. Анткени бүгүн жөнөкөй эле тасма эмес, Кыргызстандын өзгөчө айымдары туурасында тартылган сериалдын үстүндө сөз кылмакчыбыз. Бул чыныгы болгон окуя, жана ошо чыныгы окуянын негизинде чыгармачыл топ мыкты сериал жаратты. Кудай буйрса ал жакында гана чыгып баштады. Ошол сериал кандай тартылды, биздин кыздардын окуясы чындыгында кандай, ошол туурасында бүгүн кеп кылмакчыбыз. Ал сериалды тарткан адамдар жана ошондой эле ошол сериалга сонун көрк жараткан актриса биздин айымдарыбыз келип бүгүн биздин конокто. Кош келиңиздер, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Көргөнүзгө кубанычтабыз. Сериалыңарды көрдүк, биринчи сериясы аябагандай мыкты экен, чындыгында кубандык. Анда алгач силерди биринчи тааныштыра кетели, четинен Мирай, биз башкы каармандардын бирөөсү. Ошол тасманын, ошол сериалдын режиссеру, койгон режиссер Нургазы байке, жана ошондой эле Малика, эң башкы каармандардын бири. Мен сериал чындыгында көрдүм. Мыкты болуптур, сонун болуптур. Кышында тарттырсыздар сериалды.
Анан Нургаз байке бир өзүңүз сөз баштаңызчы, кандай болду, эмнеден улам тартылып калды? Точно жактыбы деп эле. Так, бул эми башталышы өзүңөр билгендей хоккеист кыздар жөнүндө сериал. Кыздардын биринчи курама командасынын түзүлүшү жөнүндө десек болот. Болгон окуянын негизинде тартылган. Негизи бул 2015-16 жылдан баштап ушуну муз тоңдуруп, чыныгы карман бар, ошо Салмат деген, ошо муз тоңдуруп биринчи кыздар командасын түзүп, акыр аягында мына 2023 жылы булар биринчи курама команда болуп Таиландка барышат. Ошол баарына себепкер ошо жана Салмат деген Карман жашоодо. Биз аны урматтап, биздин кинодо, сериалда да Карман атын Салмат деп койдук, калтырдык. Айылдын аталышын баарын болгондой эле калтырдык. Балдардын командасы, Шапак деген командасы болгон, ушундай бүт мындай айтканда урмат сыйыбызды көрсөттүк да ошолорго болгон. Анан булардын окуясы негизи көп адам билбесе, көп журналист, ошо медиа тармакта иштегендер билишчү экен. Булар жөнүндө көптөгөн документалдуу кинолор тартылган. Былтыр Россиядан да Манижа деген ырчы бар эмес беле? Евровидение катышкан. Ошол кыз да мисалы ушул окуяны көрүп мындай аябай таң калыптыр да. Ушундай Кыргызстанда бир айылдан ушундай кыздар пайда болуп, хоккей ойношуп деп, анан ал да клип тартып ошолорго ыр арнап жазган. Now or never деген. Сейчас, азыр же эч качан деп ошондой. Анан биздин шоураннер Данияр Абдыкеримов бул окуяны угуп, ал да ошол документалдык кино тартам, анан бир кыска метраждуу болсо да кино тартыш керек деп жүргөн. Анан аягына барыптыр. Бир толук метраждуу кино тартам деп туруп барып, ошол сүйлөшүп интервью алып, анан кыргыз сериал менен да ошону сүйлөшүп калышса, кыргыз сериал тарталы деп сунуштап калышыптыр. Аябай жакшы окуя экен деп. Анан ошентип ойдо бир кыска метраждуу кино тартабыз деп аягында бир чоң көркөм сериал коюп кетти да. Аябай сонун. Анан бул сериалды көргөндө чындыгында актерлорго дагы оңой эмес болуптур. Анткени жөн эле образды аткаруунун үстүндө муз үстүнө чыгып, болгондо да хоккей ойногонду билиш керек экен. Кандай болду, ушул туурасында айтып берсеңиз? Негизи эле ошо кастингке барганда эле айтышкан болчу. Силер муздун үстүндө турушуңар керек. Коньки тепкенин билишиңер керек. Ооба. Бул үчүн мен ата энеме чоң ыраазычылык билдирем. Кичинекей кезимде эң биринчилерден болуп мага ролик сатып беришип, эгерде сен роликке тура алсаң, демек коньки да тээп кетесиң да. Экөө мындайча айтканда бирдей эле. Анан кичинекей кезимден эле ролик тепчимин. Анан ошо менин мамам өзү мени коньки тепкенге катокторго алып барып калчу. Анан ошол дагы мага жардам берди негизи чындыгында. Анан рахмат ошо ата энеме. Баргандан кийин эле ушундай тепкени билесиңер деди. Мен билем дедим. Билем. Артка тепкен билесиң дейт. Ошону үйрөнөбүз эми деп. Только вперед. Анан эми үйрөнөм да деп айтсам эле. Силер деген хоккеист болосуңар, профессионалдуу. Анан ошо жакшы тебишиңер керек деп. Анан ошо сериал бизди тандап калышты. Тандап биз өтүп кеттик. Андан кийин бизге айтышты, эми бүгүндөн баштап силер деген профессионалдуу тренер менен машыгасыңар деп. Хоккейди ойногонду үйрөнөсүң деп. Анан макул деп эле таң атпай турабыз саат 5-те. Ошол жерде биз саат 6-да болуп калабыз. Анан ошол жерден бүт актерлор менен таанышып, биргеликте анан үйрөнүп баштадык. Клюшканы кантип кармаш керек экенин, кандай туура тебиш керек экенин, деги эле ошол жанагы формалардын дагы өзүнчө бир кийиши азап экен да. Биз аны дагы оор дагы анын үстүндө туура эмес да кийип алчу экенмин да. Анан мага тренерим айтат, андай кийбейт муну деген, тигинен кийет. Анан баардыгын көрсөтүп, анан ошентип үйрөнүп тээп калдык. Буга чейин тасма тартылгансыз, Ооба, тасмаларга кичирээк кезимде тартылган болчумун. Эң эле мындай чоңураак ролум десем болот. Курай деген киного тартылган болчумун. Голландисттер келип тартып кетишкен. Андан кийин ошо Без правил, эрежесиз деген фильм. Мындай эстеп көрсөм, негизи көп эле болчу. Кичине эпизод болсо дагы фильмдерим бар да. Кино туурасында түшүнүк кыскасы бар экен, Анча мунча бар. Эрейдан айта кетейин. Жана жаш кезде каток алып барып, каток эмес, музаянт деп коюп, анан баягы кээ бир орусча мааниsin түшүнбөгөндөр туура эмес түшүнүп калбасын. Макул. Шашап да туура эмес айта алып анан.
ушундай биздин режиссерибиз тамаша көй аябай. Малика айым, сизде кандай болду бул жагы? Сен биринчи муз үстүндө сиз ойнойсуз дегенде кандай кабыл алдыңыз? Биринчи мен деген кастинг болуп атканын социальный сеттен көргөм. Телеграмдан көргөм. Ошентип кастингке бардым. Заставкасында сразу эле хоккей ойногон кыздын сүрөтү турган. Анан дароо эле билдим, хоккей жөнүндө окшойт деп. Анан барып кастингке баргандан кийин айтышты, биздин сериал ошо хоккей жөнүндө, хоккей коньки тебишиңер керек деп. Тебе аласыңбы деп сурашты. Эмнегедир ошол учурларда муз аянтчасына барып, артка тепкенди өзүм эле үйрөнүп баштагам да. Анан ошол аябай керек болду окшойт деп ойлойм. Кастингке барганда ошо сурашты. Ооба билем деп айттым. Артка тепкенди билесиңби деди. Үйрөнүп баштадым деди. Ошо аябай мен үчүн кызык болду. Анткени мен буга чейин хоккей жөнүндө вообще такыр билбептирмин. Кыргызстанда бар экенин билбептирмин. Сериалдан кийин бир аз кызыгуум пайда болду да. Буга чейин сиз клиптерде мен оюнча тартып жүргөнсүз, клиптерде, анча-мынча тасмаларда. Ооба. Кайсы тасмаларда? Эпизоддук ролдо аткаргам. Второй шанс киносунда. Анан Кыздар айста тартылдым. Кыздар айстан кийин башталды. Проекттер түшүп баштады. Жакшы, мен билишимче сиз башкы тренер Саламаттын кызы болосуз, Ооба. Болчу, жакшы, башка каармандарга. Анан кантип тандадыңар ушундай татынакай кыздарды? Сразу айта кетейин. Давайте. Бир тааныштык, мааныштык деген болгон жок. Таза кастингден танылды, баары тең. Эч кандай башка эмелер болгон жок. Негизи кастингде аябай эме учур болду да. Бизде сериал башталып атканда эле мындай кыш ортосуна январь жаңы жыл башталганда мындай тарткыла деп команда келди. Анан ошол жерден эле сериал сценарий жаза баштадык, бүтүрүп кастинг өткөрүп, кастингди бир жума калаарда эле бүтүрдү окшойт. Бир жуманын ичинде эле өткөрүп, срочно эле драма театр, институт искусстволорго барып эле точечно анан анча-мынча соц тармактарга чыгардык. Анча-мынча белгилүү адамдар, 1-2 адамды эле чыгарды. Мындай катуу берген жокпуз. Анан ошонун арасынан өзүлөрү чыгып калды керектүү образдары. Ойлогонбуз кыйын болот, табылбай калабыз деп, анткени актер көп керек болду. Бизде жоктон 6 эркек, 6 кыз керек болчу. 2 команда, андан башка да каармандар табылды. Анан жана айтып атпайбы, коньки тепкен билебиз деп, башкы эмебиз талап коньки болчу. Баары эле коньки тепкен билебиз деп эле алдап эле деп эметишкен да. Ой, билебиз, тебебиз, оо деп анан тепкен билүү деген булар мынтип эптеп тепкен билсе эле бир кичинекей бала деле баскан билет да. Анда жакшы басып чуркаган билүү бул уже башка экен. Конькиде да тебе аласың. Чуркаганды билем, бирок футбол ойногон башка деген сыяктуу. Футбол ойногон башка дегендей конькиде да финттер бар, артка кетиш керек, анан артка билесиң дегенден эле ошондон эле уже биле аттык да. Биле билбей деп. Алдыга билет экен, көп артка көп билбейт экен. Анан билгенде да мынтип эптеп билет, бирок аны профессионалдан чуркап кенен эч ким билбейт экен да. Анан антип издесек да, анда табылбайт экен дедик. Анткени коньки тепкендер бизде аз. Жакшы тепкендер. Анын арасынан актер табыш кыйын да. Анан аягында макул болдук, эми ошондой эле алалы дублерлор менен бирдеме алып чыгабыз деп. Чыныгы жанагы каармандар өздөрү тартылган жокпу? Жана жакшы ойногон учурлар, анан көрөсүңөр кийинки сериаларда, турнирлер башталганда ачык айталы дублерлор ойношкон. Бирок арасында биз 6 кыз болсо, экөөсү ошол отрядный айылдан ошол хоккейный командада ойноп жүргөн эле кыздарды алдык. Бирөөсү курама команда ойногон, чын эле кыйын ойногон кыз. Актер катары балким ал образын көп чагылдырган жокпуз, анткени ал өзүнүн эмеси да жетишпейт, бирок оюн жактан өзү ойноду. Анан Ира деген кызды алганбыз, орус кызды. Орустагы экен, кыргызча сүйлөйт дешти. О, жакшы. Конькиде сборунда ойнойт деди. Ой, вообще сонун как раз деп. Орустагы кызыктуу да болот экен деп барсак. Аракети бар, бирок конькини биздин кыздар да эле тебет экен да. Ал көчө дарбаза чыккан да. Аны кыргызча сүйлөйт экен, бирок эми мындай такал. Жок, мындай жакшы эле сүйлөйт, анан камерага келгенде бир аз толкунданып атты окшойт. Жок, баары деле мындай кене анчалык кенен эмес экен да. Бирок эми баштадык, аны деле эптеп максималдуу түрдө аракет кылдык, образын чагылдырып чыгарганга. Ошондой болду. Сизге мисалы бул проектти тартуулаган, сунуштаганда, мисалы туруп эле, мисалы муз үстүндө кыздарды чагылдырыш керек, ошо сериал тартыш керек. Муну сиз кандай кабыл алдыңыз өзүңүз? Сизге мындай сунуш түшкөндө? Негизи коркунуч болду. Ооба да. Анткени бул жакта коркунуч мындай тарталам, тарталбайм деген дагы эмес. Да, опыт да жок. Көбүнчө кыш бүтүп калса эмне болот деген. Анткени мына январда команда келатат, мамлекет
бул мамлекеттик эме да, мекеме кыргыз сериалынын заказы, анан баягы мамлекеттик акча бөлүнүш ушундай процедуралар бар да. Жылдын аягында бөлүнөт, бизде эптеп шаштырып атып, ошентип январьдын башында бөлүп берип атат. Баягы бөлүнмөйүнчө да билбейсиң да, кээде болот деп туруп, ага чейин да болбойт деле акча бөлүнбөй калат эле, анан биз уже болбой калды окшойт деп эле мындай өз эмебизди жайып жатып калганда эле болот деп калышты. Убакыт кыска болду. Анан эме январда баштасак, съемканы 6 февралда баштадык. Азыр кыш билесиңер, жыл сайын кыскарып атат. Анан это бир кино болсо да бир жөн толук метраждуу жок дегенде бир 4-5 күн тартып бүтөбүз. Биздики сериал ушунча каток кечиресиз деле, кайра өзү муз аянтта болгон съемкалар аябай көп да. Муз аянтта болгон съемкалар аябай көп. Анан кантип жетебиз деп барып бир өзү Кудай жардам бергендей, кыш созулуп берди да бизге. Кар жаап бир мартка чейин. Негизи дүйнөдө жаңылык окусам кыска болуптур. Ошол именно биз Ак Суу Үскөлдө, Кыргызстанда кыш узарып бериптир да. Биз сериал тартып алсын дегенди билбейм. Анан кар жаганда жагыда жакшы жагар, суук болуп турган, бирок кар жаганда съемкаларды токтоп калат да. Анткени кар учуруна тарта албайсың. Тартайын десең баягы кар токтоп калат. Бир кадрда дублда кар бар, бирөө жок. Анан антип мындай чоң узун эмелерди тартып албайт экенсиң. Кар созулган менен ошо кар жааган күндөрү тоже отмена болуп калды да съемкалар эшиктеги. Ошол көбүнчө коркунуч болду. Канча жаңы команда балдарды кантип табабыз? А дегенде эле баштаганда эле баягы кыздарды жаңы алып туруп эмеге муз аянтка, аренага машыктыруучу жалдап үйрөтө баштадык. Хоккей ойноп, муз тепкенде. Баштаганда эле бир баланын музга чыкканда эле буту сынды. Сынгандан да аябай катуу сынды да. Биз бардыгын ошо конькилерди кийип, анан чыга бергиле деп атышат. Анан кыздарыбыз да эми биз абайлап акырынан чыгып барат. Анан бир аз улуурагы менмин да. Анан карап эле балдар акырын тепкиле, мына съемка дегенде бир нерсе болбойлу деп эле атам эмнегедир коркуп аттым да. Анан десем эле, ой жакшы эле деп, анан балдар деген ушундай да шок болушат. Анан тура калып эле ошол бала дагы өзү мындай крупныйраак бала болчу, чоңураак. Чыга калып эле олдоксон болуп теп атат. Анан абайлачы деп тура артты карасам эле бир топ деген үн чыкты да. 10 мүнөт өткөн жок. Артты карасам эле жатат бала. Анан мен сага айтпадым беле, мына жыгыласың деп айтпадым белем деп өсөм эле бутун кармап туруп эле чаңырды да. Тренер деп кыйкырат. Анан мен коркуп, ушунчалык эле катуу ооруду, кайрып алдыңбы, эмне болду десем эле, конькисин карасак эле аябай өтө оор сыныптыр да. Мен кара алган жокмун, айттым, туй. Анан эми өзүбүздүн кастинг директорубузга чалып эле ушундай болду деп, анан скорый чакырып, анан скорый келгичекти жатты бала. Анан эптеп кетирдик. Бул окуя негизи бир сыйра духубузда чүрдү да, чынын айтканда. Биз бул жакта биринчи тренировкадан эле мындай, бизде алдыда жанагындай каскадерский трюктар бар да, сүзүшмөй, түртүшмөй, мушташмайларчы. Анан бул жакта мындай чыгып эле сынып атса, андан ары эмне болот деген баягы. Аларды көрүп силер дагы укуп атышса керек, жаңы тепкенди үйрөнүп атсаңыздар. Мен андан 5 метр мындай. Ага чейин коркуп аттыңыз. Мен жакшыраак тебейин эми. Олуксон болбой деп калдым да. Ошо. Сизде кандай болду? Муз үстүндө ойноп анан аткарган, даярданган бул процесс кандай болду? Дегеле суукта, Оор болду, албетте оор болду. Биринчиден кышында тартылды. Ошол суукта. Экинчиден конькинин үстүндө, конькичен муздун үстүндө тартылган үчүн оор болду. Анан биз болсо үйрөнгөндө жакшы эле жылмакай түз музга үйрөнгөнбүз. Анан отрадныйга барып жазалган музду көрдүк. Муздун үстүнө чыкканда эле аябай корктук, анткени мындай да. Аябай корктук. Биринчи тээп көргүлө деп бизге бир аз убакыт беришти. Конькилерибизди кийип муздун үстүнө чыктык. Аябай корктук. Башкача болот экен да. Түз муздун үстүнө тепкен, анан жасалма муздун үстүнө тепкен аябай башкача болот экен. Аябай корктук. Андан да кышта бүтүп атканда эме экен да, асты жер жылып, грибок болуп чыга баштайт экен, дөмпөктөр. Ошентип бир 20% түзүрөөк музга тарттык, калган ушундай дөмпөк эрип аткан кардын үстүнө тарттык да. Анысы аз келген эсеп, сиздики буга чейинкилер мындай эпизоддук ролдор болсо, бул жакта
баардыгын мындай сүйлөп кетүүчү башкы роль экенсиз. Болгону дагы Саламаттын жанагы өзүнүн кызы, то есть башкы ролду алып кетиш кандай болду бул проектте? Негизи оор болду. Анткени өзү менин каарманым Сайкал аябай активдүү, баарын артынан ээрчитип жүрлөмүнү кылабыз деген кыз да. Жашоодо деле ушундаймын. Бирок анчалык активдүү эмесмин Сайкалга окшоп. Бирок жеткире алдым деп ойлойм деген үмүттөмүн. Сонун режиссердон сурайлы, кандай болду ал жагы? Актерлор сиз ойлогондой образга жеткире алдыбы? Актерлор эмени эске алганда ошо кыска убакытта табып эметкенине караганда мындай ожидание, реальность дегенде ожиданиям көбүрөөк аткарылды. Анткени биз коркунуч болгон мындай убакта биз актер таба албай калабыз эптеп бир актерлор менен барабыз го деп. Анан ошол таң калтырды актрисаларыбыз, өзгөчө актрисалар жакшы ойноду да. Биз ойлогондон көбүрөөк бир үчөөнүн ыйлаган эпизоду бар. Такыр кыйналган жокпуз. Ыйла десең эле ыйлай берет экен да, 4-5 дубль кылып ыйлатсак да ар бир дубльга ыйлап берет мындай. Негизи кыздар ыйлаганда маселе жок да, кыздардын гүл десең ошондо. Жок, бул деле ошол калп эле ыйлаш керек да. Же балким булар уже опытный калп эле ыйлаган, билбейм деле. Ыйлап берет да. Мындай менин эмем мындай ишке ашты. Балким дагы ушундай кыска убакыттын ичинде бир актриса эмес 4-5 бир 10 актер таптык да. Мен билишимче силерде съемка учуруңарбы же эме 1 жылдай узак болду, Бул жалпы процесс. Ооба, съемка аябай узак болду. Съемка биз биз билишибизче азырынча Кыргызстанда сериалдар арасында узактыгы съемочный күндөр пока рекордсмен экенбиз да биз. Узак болду. Жайында тарттык, күзүндө тарттык, кышында тарттык. Жазында да тарттык. Мен да ошо кыздар айсы тартылып атат деп мурун биринчи ат кыздар айсы болчу, Ооба, кыздар айсы. Ошо мурун эле бир уктум эле да кыздар айсы тартылып атат, анан бир жолу болуп бир дагы деле тартылып атат. Дагы деле тартылып атат. Деп туруп өтүп дагы бир канча убакыт өттү, анан дагы деле тартылып атат. Ушундай болду. Жакшы, менин оюмча бул чындыгында көргөндө мага да проект жакты. Эмнеге? Анткени башкы каармандын тренердин аты Саламат экен да. Ошо биздин атыбыз Саламат. Ошо биз да Саламат жакшы ат экен. Ошол окуядан өзү чындыгында канчалык деңгээлде жакын болду? Нелерди өзгөрттүңөр, нелерди алдыңар, коштуңар? Негизи башкы мындай структура сөөгүн айтсак, ошол башкы эмесин алдык. Жашоодогу эле окуянын негизин алдык да. Анан эттерин чаптадык өзүбүз. Мисалы ошентип балдар жашоодо ошо балдар командасын биринчи топтоптур. Анан эркектерге караганда анан кыздар келип өзүлөр кыздар жоопкерчиликтүү болот экен негизи. Балдар келет, бирөөдү уй карайын деп кетип калат, короо жакка кетип калат, жумуштап эки жакка кетип, балдарды командасын чогултуп, мындай жакшы маштур албай коюп туруп тарап кетиптир эки жакка. Кыздар келип, наоборот, мындай аябай активдүү болуп, мындай жоопкерчиликтүү мамиле кылып, ошондон кыздарды машыктыра баштаптыр да өзү. Бул жашоодо окуя. Өзү болсо хоккей ойноп көрүп элек, өзү муздепкен билбейт, жашоодо каарман. Кинодо деле ошондой калтырдык. Анан ушинтип отуруп, хоккей федерация колдоп, бишек нарын бүт чогултуп, аягында бир курама команда түзүлөт. Бул чын эле болгон окуя. Мындай кээ бир андан да кээ бир учурлар бар. Акиматтарда да урушуп ушундай эмелер болуптур да. Анда кичине чагылдырып койдук, кичине көркөмдөтүп койдук албетте эле, бирок ошондой учурларды да чагылдырып койдук. Терс каармандар болбосо кинодо болбой калган. Кичине комедийныраак кылып койдук анча-мынчаларды. Сөөгүн ошол болгон окуянын негизинен эле алдык. Драматургиясын кичине көчөтүп койдук, анча-мынча кичине сүйүү драмалар бар, треугольниктер. Көрүшүргө деле кызык болот демек, То есть бул окуяны билем деп көрбөй коюш керек эмес. Жок, кызык болот албетте. Өзгөчө бирнерселер бар да. Эң кызыктын баары алдыда да. Ошону башталат. Любовный треугольник дегендей, разборка. Ал жерде көптөгөн негизи окуялар бар. Дагы ар бир каарманды дагы өзүнчө ачып көрсөтөбүз. Жөн эле үстүртөдөн эмес. Анан кандай десем, ошо сүйүү үч бурчтуктары бар. 4 бурчтук болуп кетет кээде. 4 бурчтук. Ооба. 5 бурчтук. Чын эле. Бир эле канкейден карманга баардык нерсе 4 бурчтук болот, сүйүүгө деле. Калгандары 3 бурчтук болушат да деле.
анан дагы көптөгөн темаларды негизи козгойбуз биз. Сон өзүңүздүн каарманыңызды тааный алдыңызбы? Өзүңүздөн канчалык деңгээлде айырмаланып экен? Ал үчүн чыгарыш үчүн нелерди коштуңуз? Мен өткөндөн кийин эле ошо кастингден Нургазыбайке чалып эле айтып калды. Сен ошо кастингден өттүң деп. Ай, сон болгон турбайбы Нургазыбайке деп. Ооба, биз да сүйүнүп атабыз сени тапканыбызга деп. Анан сеники башка каармандардын бири деп айтты. Андан беш бетер мен сүйүнүп, мен ойлогом да мындай четтеги эле кыздын ролун жаратамбы депчи. Андан беш бетер сүйүнүп, анан өзүмдүн каарманым жөнүндө айта кетсем, каарманым негизи айтып берсе болобу? Айтыр. Азырынча ошо биринчи эле серия чыкты да, коркуп атам да, кичине спойлер кылып албайм деп. Шашпай монтаждап аягына чыгарайын. Мен каарманым өзү негизи жетим кыз болот. Ата энеси жок, апасы мигрант. Анан ошо айылда өзүнүн тайнесинин колунда өсөт да, таяталарын. Өзүн өзү баккан кыз, тың. Хоккейди да мыкты тепкен. Анан кандай айтсам, ошо эрте жетилген кыз. Жумуртканы мыкты баккан. Жумуртка саткан кыз. Өзүнүн бизнеси бар. Бизнес-вумен. Ооба, тооктору бар албетте. Анан ошондой эле ошо Сакуава көрүп калып, анан кел бизге деп. Анан ошол жерден мына биринчи сериядан айтышты, жалгыз эле ошо бир кыз төлөдү депчи. Калган баары карызга жазылып келишет да. Жалгыз эле ошо Даткайым, менин каарманымдын аты Даткайым. Даткайым төлөп кирет. Ошондон кийин анан башталат да бул окуя. Өтө чынчыл кыз болот. Ар бирин күйүп бышкан. Ошо командан түскөнгө Сакуавага жана ошол кызына Сайкалга жардам берет. Башында чынчыл, бирок анан 5-6 сериядан кийин шүшүк болуп баштайт деп. Шүшүк болуп кетет да. Аны көрсөңөр да. Көрөбүз да. Калганы кийин серияларда дейсизби? Кийин көрөсүңөр да, дайыр. Жакшы. Сайкал деп айта берейин сизде. Сайкалдын рөлүнө калып турсаңыз, ошол аткарып аткан кайсыл жери сиз үчүн кыйын болду? Балким актерлук аткарып аткан жакпы, же муз үстүндөгү трюк жасаган жакпы? Сиз үчүн өтө кыйналган кайсыл момент болду? Эң эле биринчи аябай кыйналган мен үчүн, мен ойлойм баары үчүн эле аябай кыйын болгон бул сцена. Кыздардын турнири бар. Чоң турнир. Ооба, аябай чоң турнир. Финалбы? Каприз эс алуу борбору бар го. Ошол жакта тартылган. Жазында тартылган. Муз эриби? Бир көл, кичинекей көлчө, көлдүн үстүндө тартканбыз да. Анан ошол учурда суу эрип баштаптыр. Буттарыбызга аябай суу кирип, үшүп кыйналганбыз да. Бирок ошого карабай чыдап 4 күн тартылганбыз. Ооба. Бир турнирде эле 4 күн тартканбыз. Конькибиздин ичинен мынтип суу агып калгычакты тартылганбыз да. Ошол аябай кыйын болгон го. Өзүбүздүн байпактарыбызды салсак аябай көп суу чыккан. Анан ооруп калбадыңыздарбы? Оордук. Баарыңар. Бирок Ооруп чыгышты го. Бүт команда ооруп чыкты го бисира. Анткени баягы музда, эшикте, кышта ак суу, баягы бишек жуура ак суу жак кичине эме тоолуу жер да. Кышы узагыраак, суугураак экен. Түнкү съемкалар болду, анан бир сыра баары ооруду. Аябай сон. Нургазыбайка Саламат мырза өзү кандай кабыл алды бул проектти? Өзү жакшы кабыл алган үчүн биз ошонун үйүндө тарттык. Ошонун музунда тарттык. Ошонун кухнясын, кээ бир комнаталарын колдондук. Өзү бизге ушундай шарт түзүп берди. Базада коет го, актерлор ошакта жылынып, чай ичип, тамак ичкен немесин жасап, ремонттоп, теплый пол салып, бизге жакшы шарт түзүп берди. Атайын сиздер үчүн, керек болсо раздевалкасы бүт өзү да эме экен да, аябай мындай хозяйственный, кол эптүү экен да, бүт сваркасы бар экен, отун, потун, коро жай бүт бар экен үйүндөчү. Готовый мындай художественный оформление экен да киного, баягы айылдагы эме. Художниктин тим эле жумушун тим эле жеңилдетти да. Өзүнө эле бүт даяр экен, өзүнө эле ошол эмелерин колдонуп аттык да. Коросунда коро сарайын, коросун, тиги отун канасын, раздевалка бүт баягы кинодой болуп, баягы эски айылдын эмесинде, стилинде жасалган. Анан аябай колдоду. Эми кантсе да ал жөнүндө тартып атабыз, баягы кимдин гана атынан, баягы сен жөнүндө бир
бир кыз сага стих жазып берсе эле ыраазы болосуң го деп. Сүрөт тартылса ошого ыраазы болосуң. Жок, сага бир сүрөт тартып койсо деп, анан бул сенин атыңан бир кино эмес, бир чоң сериал тартып атат. Ооба, аябай сонун нерсе. Анан негизи бул Саламат ага алгач сценарий изилдедиңер, сүйлөштүңөр ал байке менен, Саламат мырза менен. Ооба, албетте. Эмнеден улам бул нерсени баштаптыр? Бул нерсе негизи мындай болуптур, ал бир жакка барып, Каракол жактан баягы муз аянтта элдерди көрөт да, элдер келип, эмеден негизи ушул баягы музга кышына барып, акчаларды жакшы төлөп кирип тебишет, билесиңер, Каракол жакта. Анан бир окуя болуптур. Бул айылда бир айылдашы ушул башка айылга муз тебизде баратып, жолдон ДТП аварияга түшүшөт экен. Анан ошондо мунун оюна келет экен, муз үчүн ушу башка айылга барып жүрүп, башка жакка барып жүрүшөт. Өзүм айылымда муз ачсам, ошонун баары мага келет деп туруп, анан ошентип өзүнүн эле картошка айдаган огородду карыларын таптап, суу куюп, тоңдуруп, түздөп, ошентип жасаптыр да. Аябай чоң эмгек экен. Кыш сайын сезондун башына муз тоңдуруп бир 2 жума убакыт алат экен да. Этап менен тоңдурасың, тоңдурасың, ошентип бир температура түнкүсүн 7 градустан ылдыйлаганда гана ошондой эмеси бар экен. Анан ошентип муз аянт ачат. Албетте ою ишке ашпаптыр. Айылда акча, өзү айтканда, айылда көрсө акча жок экен, элде карыз калат, көбү келе албайт, анан баягы өзүн өзү актай турчу деле оокат эмес экен деди. Бирок өзүнүн салымы кылып, ошол хоккей командан түзүп, балдар жыл сайын муз тоңдуруп, балдар ойносун деп айтканда өзүнүн кичинекей салымы бар экен да. Анан жана сериалдын башында балдарды көрүп аябай мындай бир чети ичим жылса, бир чети күлкүм келди да, мисалы. Жанагындай строительный касканы кийип алып, жыгачтардан өздөрү жасап, чындыгында ошондой болуп турбу? Негизи каска болгон деп баягы ошо каска менен баштаган дейт негизи, ошо кийгизиптир чын эле. Бирок жыгач күлүшкөн баягы кинода. Кинода көп нерсе баягы боевикте деле ишенебиз го, өлүм ушташып. Анан жыгач күлүшкөн менен чынында жашоодо болбойт экен ойногончу. Ачык айтканда андай болгон жок болчу дейт негизи. Эптеп табыштыр, баягы буу, суу күлүшкаларда арзаныраак да бар, качествосу жакшы, жаман болот экен. Жаманыраак болсо батыраак сынып калат экен. Жакшысы көп көрөп иштейт, анан баягы бирок каска кийип ушундай болгон дейт негизи. Баягы экипировкалар жок. Коробка эметишип, анткени экипировка аябай кымбат. Бир кишиники эле $1000 чыгат да, жок дегенде. Полный экипировка. Дарбазачынкы андан да кымбат болуп кетет. Аныкы моундай бүт жабат да, каскалар да чоң-чоң, кымбат. Колдоолор болуптур. А так баштаганда ошентип эле баштаптыр. Аябай чындыгында өзүнүн жашоосу чындыгында өз кино экен да. Малика айым, айтыңызчы, бул мисалы тасмада сиз көбүнчө муз үстүндө жүрдүңүз, жанагындай кыйынчылыктарды көрдүңүз. Анан менде мындай суроо пайда болду да. Бул тасма аяктагандан кийин бүткөндөн кийин экинчи ушу музду келбейм, көрбөйм дедиңизби, же тескеринче хоккейге сүйүүңүз дагы да артты? Чынында съемка болуп атканда биз айтканбыз, могу конькини 5 жыл кийбейм го депчи, анткени буттарыбыз ушунча чарчады съемка болгон күндөрү. Бирок съемка бүттү. 1-2 жумадан кийин эле кайра конькиге тургубуз келди. Жазгы съемкалар башталганда биз аябай коньки тепкибиз келди да. Ошо башында айткандай эле хоккей бар экенин билчү эмесмин. Ошо сериал аркылуу билдим. Жана албетте кызыгуу пайда болду. Бирок түшүндүм, хоккей аябай опасный вид спорта экен. Аябай. Демек бул кыздарга көп ылайык келбейт деп ойлойсуз? Жок, ылайык келет. Анткени кыздардын хоккей башкача болот экен, эркектердин ооба. Азыраак мушташкасын чечип туруп анан мушташпасайт го. Айтышып эле кетет экен да, монтор сволочь деп айтышып. Жакшы, аябай жакшы. Сизде кандай болду бул тарабы? Негизи ошо бул жерде айтып атышпайбы, кооптуу спорттордун бири экен депчи. Чындап эле ошондой экен. Анткени жаңы эле айтып өткөндөй көптөгөн травмаларды алдык. Биз чындыгында капристе жүргөндө 4 күн тартып, мен кулагыма суук тийип, бир кулагым укпай. Анан мага бул жерде актрисалар компресс коюшуп, анан ысык басып атып, анан жакшы болуп, анан бирок азыркыга чейин да бир аз ооруп калат да. Анан көгала болуп буттарыбыз. Жанагындай ар кандай вывихтер болуп, гематома болуп буттары. Анан бизде бир актер балабыз бар, бети менен жыгылып, мурдун сындырып, анан оозун дагы ооз менен дагы катуу тийип калган да. Анан
өтө көптөгөн бизде ушундай травмалар болду. Бирок биз ошентсе дагы ошол сериалыбызды тартып алып, кайрадан бирок сагынып атабыз чындыгында. Кайра жазышып коебуз. Учурунда кыйын ооба. Анан өзүбүздүн группаларыбыз бар. Аяктан жазышып, кандайсыңар эй, сагынып атам силерди деп. Болбой эле сагына береткенсиң да, көрсөчү. Анан ушундай интервьюларга келгенде чогуу биригип калганда аябай сүйүнүп калабыз. Жакшы, сиз дальше хоккеисткага мындай болгон кандай десем дагы хоккейлик группага чакырса барат белеңиз? Мен ден соолугума байланыштуу негизи хоккеист боло албайт болчумун. Чынын айтканда, негизи ооба, бул өтө кызыктуу спорттордун бири экен. Чындыгында биз деген анткени чыныгы жашоодо кыздардын ойногонун көрдүк да. Ошо эме өздөрүнүн оюну болуп, анан биз барып көрүп, кыздар үчүн биз аябай болеть этип, анан көрүп, аябай бул деген кооз спорттордун бири да, чындыгында. Ошол конькини кандайынан тебишет? Жөн эле мындайынан теппестен алдыга карай артка теп, ар кандай бир трюктарды жасап, анан биз карап айттык да. Биздики болбой эле калат экен. Камерадан эми жакшы эле көрүнсө экен, биз мынтип тепкен эмес болчубуз да депчи. Анан ошо капристе да эмнеге биз деген аябай көпкө чейин тарттык. Биздин дублёрлорубуз болду. Ооба. Анан жанагындай кыйын сценаларды тартып атканда экипировкаларыбызды чечип берип атып, аны муну атып, анан чындыгында ошо узарып кетти да күндөрүбүз съемочный. Нургазы мырза, мындай суроо пайда болду да. Чындыгында бул окуяда чыныгы 5 кыз каарман бар да. Анан мисалы ошол 5 кыз каарман азыркы сиздин сериалдагы 5 кыз каарман менен канчалык деңгээлде окшош? Бул жакта эми 5 кыз каармандар негизи көп. Бул биз жашоодогу сборный түзүлгөндө курама командага 17-20 киши болуш экен кыз. Кыргызстан ушунча кыз чогулуп барат. 17 кыз чогулабы ушундай. Ошонун 17-н 12си жана отрадный деген айылдан. Ошо демек калган экөө нарындан Бишкек деп чогултулган кыз да. Анан кыздардын окуясы толугу менен ойлонуп табылган. Болгону мына Сайкалдын образы Саламаттын чын эле жашоодо Саламаттын да кызы бар экен, Сезим деген хоккеист. Ал да ошо кыздарды өзү үйрөтүп, өзү машыктырат экен да. Бизде деле кинодо ошол жагынан окшоштугу бар. Андан ары сүйүүдөгү окуялар албетте ойлонуп көргөмдөтүлгөн нерселер. Демек сиз өзүңүздүн героиняңызды, өзүңүздүн каарманыңызды жүзмө-жүз көрүп, чогуу жүрүп турсуз да? Сезим деген кыз. Демек аны менен бирге анын кандайдыр бир нерсесин өзүңүзгө мындай окшоштуруп алганга мүмкүнчүлүк болгон экен да? Тааныштым Сезим менен, сүрөттөрүн көрүп, ал жөнүндө көп маалымат билдим. Чын Саламат абадан. Ошо айтып берди Сезим жөнүндө. Негизи окшоштуктарыбыз көп эле экен. Ал дагы мындай аябай жоопкерчиликтүү кыз дейт негизи, жашоодо да айтышат мындай. Жашоодо аябай жакшы кыз. Музга чыкканда өлө строгий дейт да. Характери бар. Музга дейт да, музга чыкканда ушундай характери бар кыз. Сайкалдын эле кинодо характери бар кыз да. Кээде унутуп чакчаңдап кетет. Айтат жүргөнүн айтат дегендей. Анан мисалы көп угуп калам да, мисалы сиздердин проектиңиз аябай узун болгон турбайбы, узак убакытка болуптур. Демек көптөгөн адамдар чогуу биргеликте узак убакыт жүргөн, мисалы. Аны менен биргеликте бул жакта сүйүү линиялар пайда болуп атат, сүйүш үчүн чындыгында бири-бирин жакшы көрүш керек деген нерсе бар. Анан командаңарда ошондой ситуациялар болуштубу? Чындыгында бири-бири менен табышып кеткенде. Интригалар бу да. Интригалар деди. Аны кыздар айтып бериш керек го да. Гана Малика сизден баштайлы. Мен мына үстүртөн айтып берейин негизи. Биз төртөө балда биз өзү жаш деп жүргөнмен биз эме болуп калыптырбыз. Башка улуу поколение болупчу. Жаштар булар next поколение next экен, биз өз поколение биз кардык деп элек. Кары жаштар экенбиз да. Анан мындай жанча жүрдүк кышта бир үйдө бириктирет да жылуу үй баарын кышта бир жерге чогулабыз. Жаштар толтура балдар кыздар жүрөт. Анан жанча убакыт жүрдүк, бирдеме болду болуш керек деп сурап койсом болгон дейт негизичи. Болгон тиги муну сүйүп тура, бул кайра буну сүйүп калыптыр, мынтир депчи. Бирок мен анын подробностьн билбейм. Так, анда Маликадан сурайлы. Малика сүйүүнү чыгарып аткандан кийин сөз түрдө бир нерсе билсе керек. Сүйүү болду, бирок достук сүйүү болду деп ойлойм. Анткени проект башталганда эле баарыбыз бири-бирибиз менен ушундай тил табышып кеттик. Темаларыбыз бир, сүйлөшкөнүбүз бир, аябай жакшы сүйлөштүк. Башында ошо даярдык
съемочный командада даярдык болуп атканда биз үйдө отуруп калдык. Актер балдар менен аябай көп ойноп, видеолорду, ар кандай видеолорду тартып жүргөнчүбүз. Анан съемкалар башталганда эле убактыбыз болбой калды. А так түнкү 12-1 чейин отуруп ойноп сүйлөшүп отура берчүк да. Көзүңөр кызарып жүрүшөт десең. Мамилелерибиз аябай жакшы болчу да. Сизде кандай болду? Ой, сүйүү. Катышып айтып бербейсиңер да, тиги муну сүйгөн, бул тигини сүйгөн деп айтып берди. Азыр ким эле деп. Ошо сүйүү айым ар кандай болот да. Бул жерде Сайкал айтып кеткендей эле бизде достук сүйүү болду. Бири-бирибизди ушунча ар бир мимикадан бери билип калдык. Жаттап калдыңар. Мун эмеси маанайы жок экен деп. Анан бул мынтип атыптыр, бул ооруп атыптыр деп эле билип калдык кадимкидей эле. Анан ошо биз деген бир чоң үйдө жашадык да. Өтө ыңгайлуу үйдө жаттык, өтө жылуу. Ошол жагы мага аябай жакты деп коем. Азыркы учур менен пайдаланып айтып кетейин. Анан эми биз жакшы достордон боюнча калдык. Азыр бири-бирибизди башка съемкалардан көрүп калсак, ой кандайсың, жакшысың деп тим эле тууганыңды көргөндөй эле жыргайсың да. Сиздердики аябагана сонун болуп тур да. Мисалы Нургазы байке мындай деген нерсе бар го, көп кыздар бир убакытка мына бириккенде сөздөрдүн ортосунда билесиздер пайда болчу эле го, мисалы. Балдар го жүрө берет, бири-бири менен дос болуп, урушуп, согушуп жүрө берет. А кыздар болгондо бир нерсе пайда болчу эле. Ошол сыяктуу мындай командада маселе болгон жокпу? Кичине сексизм болуп кетти окшойт азыр. Бирок тура айтасыздар. Чын эле ушундай болот. Бизде негизи команданын алып баратканда ошондой бизде да эме болгон, коркунуч. Анткени баягы кыздар көп, жаш, ар бирөө амбиция бар, мен деген, анан баягы бир экөө болсо бир жөн, анан жанча ошо да. 5-6 кыз, 5-6 бала болсо анан бир башына чогулткан эле айттык. Урматтуу актерлор деп эле айттым. Ар бирөөңөрдүн өзүңөрдүн эмеңер бар, мүнөзүңөр бар, ар бирөөнүн характери бар, амбиция бар, бирок ошону могу съемкада токтотолу, анткени бир максатыбыз бар, баарыбыз деп. Анан ошол мен коркунучум бир ызы чуу бири менен таарынышып, личный бир эмелер таасир этпесе экен деп эметчим. Негизи болгондо окшойт негизи. Чаралар бирөө менен бирөө настроение жок, бир актер мынтип эле жүрөт да, эмне болуп атат деп түшүнбөйм да. Анан акырын айтты, бул кичине сүйүүдөн жабыркап атат. Бирөө сүйлөшкөн менен өтүп кетиптир, бирөө тигин болуп кетиптир депчи. Анан подробно билбейм, бирок кичине таасир этип атты оюндарына, кээ бирөөнүкү. Бир экөөнүкү болду, бирок мындай биз аны билген жокпуз. Бизге билгизген жок, көрсөтүшкөн жок да. Эң маанилүүсү ошол. Ошо профессионалдуу жактан булар аябай ошол жагын жакшы сакташты. Мындай жумушка таасир, жумуш менен үй менен болгон экен да, мен аябай сонун. Анан мындай деген нерсе келди да. Кинонун таспанын бүгүн биринчи сериясын көрдүк. Негизи бул окуяны негизинен буга чейин эле угуп жүрөбүз. Бул чындыгында айымдарыбыз дагы бизде өзгөчө бир мындай статуска өзгөчө күчкө айымда калбаган нерсе жок деген нерсени дагы бир жолу далилдеп чыгарып турат бул жака бизгечи. Анан негизи эле сиздин тасмаңыз менен, сериалыңыз менен жалпы элге эмне айткыңыз келди? Жалпы элге айтарым айтылат го, ар бир мисалы идущий всегда преодолевать путь дейт го. Ар бир алдыга бассаң максатыңа жетесиң деп. Бул деле хоккей, биринчиден хоккей өзү бул ар бир адам эле ойной бербейт, ошону ишке ашыруу оңой эмес. Анан да кыздардын хоккейин биринчи курама команда болуп, бул чын эле бул уникалдуу окуя да. Ошону көрсөтөлү дедик, мына кылса болот экен, аракет кылса, эң башкы ишенип, ошого умтулуш керек деп. Анткени бул суроодо чагылдырылат, кыздар хоккей ойномок беле деп. Анан хоккей эмес, курама команда болуп, чет мамлекеттерге катышып жүрөбүз деп. Экинчиден ошол биз көрдүүнү окат менен жашайбыз да, ар бир нерсенин пайдасы болуш керек деп. Биз материальный пайда, анан духовный пайда да бар да. Албетте. Бул жакта Саламат Кармандын биз биякта материальный пайда алган жок, негизи жашоодо да. Көбүнчө духовный пайда алды. Бул бир салым кылып атат да. Тарыхта калды дейсизби? Бир жагынан тарыхта калды аты. Мына ушундай өзү кылды, жыл сайын муз тоңдурат, аракет менет кетирет, андан эчтеке акча таппайт, бирок башка жактан мына ал жөнүндө чоң сериал тартып, чоң мындай ага урматсый көрсөтүлдү да. Ошон үчүн ар бир адам материалдыктан башка ошондой өзүнүн колунан келсе, негизи бирдеме кылып койгон жакшы деп ойлойбуз да. Албетте. Не кылышпайт, кылгыла деп, огородуң бош турса, ой, ойносун балдар дегендей. Демек Саламаттай каармандар да көп болсун деген ой бар экен деп жатат. Аябай сонун. Бул жакта мисалы сиз эң биринчи чоң киного тартылып өзүңүздү кайра көргөндө кандай болду? Мындай өзүңүз ошо ролуңузду аткара алыптырсызбы? Анткени
Сиз гана өзүңүздүн ролуңузду толук кандуу критерий менен карай аласыз да өзүңүздүн образыңызды. ооба. Кандай болду өзүңүздү биринчи көргөндө чоң экранда? Мен негизи өзүмдү экрандан көргөндө дайыма эле мындай самокритичнамын да. Карап, кап бул жеринде мынтип койбойм, эмнеге мындайынан кылгам деп дайыма эле өзүмө мындай ыраазы боло бербейм да. Мындайча айтканда билбейм эмнеге. Анан биринчи серияда мен мындай 2 эле секундтук жеринде бармын. Адатый кыз жакшы деп эткени мен көрсөткөчөт болду. Анан Жабык көргөнүздө бардыңызбы? Жабык көрсөтүүгө бардым Ооба, ошол жактан көрдүңүз. Андан кийин мен деген ошо сериал чыккандан кийин этномедиадан сатып алдым экинчи серияны. Анан көрөйүнчү деп анткени ошо экинчи сериядан баштап чыгып баштайм да. Көрүп, уялып, карай албай. Анткени биз деген ошо 14 жаштагы кыздардын ролун аткардык, а мен өзүм 23 жаштамын. Анан Бул дагы шоктоп турат. ооба, мен кыздардын арасынан эң улуу кызмын да, жашым боюнча. Анан ошол образды жаратканда мындайча айтканда күлкүм келип бир чети анчалык кылбай эле өтө эле образга кирип алганбы деп кеттим. Эми эл тараза элсинчи. Анан бул кайрадан эле менин биринчи чоң проектим. Сериалга тартылган чындап эле оор экен. Албетте. Анткени бизде деген мындай күндөр болот да. Ошол эле күнү биз деген 2016-ны азыр тартып атабыз деп туруп, анан бир аздан кийин эле азыр деген биз деген 2020-ны тартып атабыз деп салышы мүмкүн да. Анан кайра сурайбыз. Азыр кайсы жылды? Чуркап барып баягы кичинекей кезибиз болсо резинкаларыбызды тагынып, макияжыбызды өчүрүп, чуркап чыгабыз, башка кийимдерибизди кийип. Анан азыр силер улуусуңар десе чуркап барып кайра боенуп баштайбыз, анда чачтарыбызды уже жасалгалап. Анан ошентип атат. Кемпир болуп каласың. Ошо 14 жаштан 23 жашка чейинки даткайымды ойнодум мен. Анан ошо оор жери кичинекей кыз, эми кичинекей эмес болсоң, кичинекей кызды чалдырыш бир аз оор эле болот экен, бирок мындай карап эми жакшы эле дедим. Вот буюрса эми ошо кыргыз элибизге жагат деген ниеттебиз. Эң сонун, эң сонун. Анан Малика мындай да. Сиздин мисалы биринчи, экинчи серияны көрдүк, анан ошо жабык көргөзүүдөн көрдүк. Бул жакта сиздин линияңыз өзгөчө экен. Бул биринчиден. Экинчиден көп узак убакытка үйдөн кетип атасыз, мисалы. Андан кийин ортоңордо сүйүү линиясы пайда болду. Муну баардыгын көрүп туруп сиздин үй бүлөңүз бул нерсеге кандай көз карашта болду? Негизи ата энем мындай нерселерге каршы эмес. Өзүм театралдык бөлүмдө окуйм. Алардын каалоосу менен, өзүмдүн каалоом менен тапшыргам. Алар бул нерсеге даяр болчу. Албетте көп убакыт үйдө жок болгонум алар үчүн башкача болду, бирок көнүп кетишти. Жакшы экен. Ооба, жакшы көз караш менен карашты. Тасманын көрүштү да толук, Тасманы? Ооба. Кандай дешти? Эми сени биз чыныгы жашоодо кандай экениңди билген үчүн бизге экрандан сени көрүш аябай башкача болду, башкача сезимдер болду деп айтышты да. Бирок аябай ролуң бизге жакты дешти. Кызым, мен сенен сыймыктанам деди. Атам бир аз өзүм жашоомдо дагы атам, анан сериалда да атам болгон үчүн өзүмдүн атам бир аз кызгануу сезими болду. Өзүмдүн атам да Руслан Байкеден бир аз кызганды да. Ошондой дебейсизби? Анткени Руслан Байке мен анын кызын ойногон үчүн аябай жакшы сүйлөшүп, өзүнө көндүрүп, ошентип атты да. Ошол үчүн го дейм. Бул жагында эме бар экен, кошумчалай кетейин. Руслан Розакунов Байкенин да өзүнүн кызы бар экен. Ооба. Жашы да ошо сайкал курактуу экен, өңү түстө мындай актуал. Мен азыр өрөкөт атпайм, мен өзүм атам десеңиз. Руслан Байкенин кызы. Анан Руслан Байке да мындай өзү да мүнөзү да окшош экен деп мындай аябай сайкалды жакшы көрүп, мындай ушунчалык мындай кинодо кабыл алды да кызым катары болуп. Ошон үчүн Руслан Байкенин кызын атаңа жөнөтүп койсок болчу. Кызганбасын деп. Алмаштырганга. Ооба. Баары айтышат, Руслан Байкенин кызына аябай окшошсуң деп. Экөөбүз окшошуп кетет окшойбуз. Сары болуп окшошот. Оо, мен да азыр ошону бир момент ойлонуп кеттим да азыр. Аябай сонун, чындыгында бир чоң бир нерсени жаратыш үчүн чоң эмгек керек да. Жана ошондой эле канчалык кыйынчылык менен болгон нерсени жыйынтыгы сөзсүз түрдө бир жакшы нерсе болот деген бир чоң бир ишенич бар. Андыктан өткөндө эмесин көрдүк, жабык көргөзүүдө көрдүк. Анан ал жактан мага Саламат Байкенин айтканы жакты да. Үйүмдө мен барбай калдым дейт.
үйүмө барбай калдым дейт. Кыздар бар дейт, толтура бар адамдар бар дейт. Анан бир күнү барсам тигини бузуп коюшат дейт, аны оңдоп коем дейт. Бир күнү барсам тереземди сындырып коюшат дейт, аны алмаштырып коем дейт. Чындап эле ошондой болду, ошол туурасында. Негизи эле эме экен да, баягы биз Атыран айылында эле чаңдатып келдик да. Акта аябай көп үйлөр тарттык. Эли ушунчалык бир Атырандын айылынын элине ушунчалык бир ыраазычылык айтып коет элем кайнырага. Өзүбүздүн айылыбыздай эле болуп калды. Биз эле убакта үйүздөгүдөй жүрдүк да. Биз билет бизди уже максатан режиссер машинеси да, тиги команданын машинелери менен моуну чаңдатып эле тигиндей барабыз, бияка үйлөр таба калып ушул жерден жакшы үйлөрдө мындай киного жараштуу үйлөр көп экен. Барып эле үйүңөр жактырмакын тартып алып деп эле кирип эле, хорошо деп туруп командан баары 20-30 киши кирип кетебиз да. Тигилер мынтип эле өзүлөр үйүнө ээ болуп эч ким укпайт, чай берип коюшат, ыраазы болуп келгиле деп туруп. Анан Саламат байкенин да үйүндө ошондой эме болдук да. Анан баягы айтарым, баягы киночулар келип кеткен жерде сөзсүз бирдеме сынат ушундай экен да негизи. Ооба да. Көп баягы киночуларды үйүнө алып келип жүргөндөр киргизбегенге аракет. Анткени баягы киши көп, баягы ким бирдеме болуп кетти, баягы ответственность жоголуп кетет да. Таппай каласың ким. Анан баягы мен да өзүм туугандарымды алып келип алып мусарын баарын толтуруп кетишип берди да. Өзүм лично көрүп калдым да, эгер актер актрисалардычы. Художник кандай бар болуп кетеби? Ошондой турбайчы эле депчи, чаңдатып кеткен. Анан биз ошол үйүндө тартып атканда ошол үйдүн эле жанында ошо база салып берди бизге. Назгүл эжеге да аябай рахмат айтабыз. Ошо Саламат жашоодогу кармандын келинчеги Назгүл эже. Ушундай тим эле пейлиген, ушундай сонун эже экен да. Жылмайып турат, жылдыздуу. Мындай адам баягы үйдө кененчилик бул адамдан го. Үй эси кандай болсо сен ошондой үйдө сезесиң да. Мынтип кичине муну жактырбай карап койсо эле биз өзүбүз эле кысылып калмакпыз ошол жерде. Ал эже мынтип жылмайып жүргөн бир ушундай бир сонун адам экен да. Эле ушунча ыраазыбыз. Ал эже болгон үчүн биз ал жерде үйүбүздө жүрдүк чын эле. Кухня керек болсо ошолордун эле кухнясын тартып аттык. Анан баягы кухнясына киргенде дагы биз кухняңарды тартабыз деп туруп, анан карасам актерлор залына кирип алат деген достор. Бир комнатасын гримерный кылып алганбыз, анан биякта проходной бир комната бар, аякка отуруп алышат баары, анан бир эле спальня калып аткан өзүлөрүнөчү. Ошондо эң кызыгы ошо баары кеткенден кийин уже үйүбүз эме болуп калды дейт да. Уже пустой болуп калды дейт. Үйгө кире албай калдым дейт, кайра ошо адамдарды сагынып кире албай калдым дейт ошо. Пейли ушундай турат көргөн, алар ошо эл жүргөндөн наоборот кубанып, балдар да кубанып. Болбосо кухняга кире албай чынга качан бүтөт. Тамак жеп элек деп кайра келип бизден ураксат алып, отуруп алачыз, бүт элекпиз деп. Ушундай сонун адамдар экен. Эң сонун. Мен ойлойм бул тасма биринчи сезон менен бүтпөш керек. Бул дагы кийинки сезону болуш керек. Кыздар чогулуп сөзсүз түрдө чыныгы историясында дүйнөнү багындырыш керек, жакшы оюндарды ойнош керек. Бул туурасында сөздөр болушту. Акайдын ою кандай экен, алдыга максаттар кандай экен? Бул эми бизден көз каранды эмес. Эл. Бул элден жана кыргыз сериалынан көз каранды го дейм. Алар эмне деп чечет дегендей баягы. Мен айткым келгени чыныгы ошол кыздарыбыз ийгиликти багындырсын дегеним го. Ийгиликти багындырып, эгерде дүйнөнүн алдыкысы болсо, кыргыз сериал эмес, биздин ажообуз биргеликте бул тасма тартып, сериал тартып өнүктүрсө керек деп ойлойм. Анан эң жакшы нерсеси бул сериалды көргөндөн кийин дагы да көп кыздар бул тармакка көбүрөөк кызыккандар көп болсо керек, Кандай деп ойлойсуздар? Ойлойбуз, бул хоккейди ошо бир максатыбыз, хоккейди да көңүл буруш керек. Ар бир спортко көңүл бурулду, күрөшкө көңүл бурулат, көк бөрү мындай өнүгүп, алар да бир убакта тынчып калып, ар бир учур болот го бир ушундай пик. Анан хоккейдин да убактысы келди го деп атабыз. Азыр заман да өзгөрдү, технология, азыр буйруса жагандай муз аянттарды салынса, баягы мүмкүнчүлүктөр көбөйүп атат. Бул спортто өнүксө аябай ден соолукка жакшы, кооптуу дагы, бирок ошондой да адреналин кызыктуу спорт да. Ойносоң мындай наркотик деле болуп калат го дейм да. Ооба да. Мындай Нургазы мырза мындай суроо бар да. Негизи бул чыныгы окуя бар, анан сценарий бар, тартуу, даярдануу, монтаж бар, анан уже жыйынтыгын көрөсүз да. Анан жыйынтыгын көргөндөн кийин баштапкы сиздин оюңуз менен дал келдиби? Негизи жыйынтыгына көңүлүңүз толдубу? Самокритич мындай өзүмө өзүм дайыма бирдеме алсам бар жакшыртса болмок экен деп менде ой келе берет. Албетте. Эң башкы жыйынтык менен албетте дал келди десем болот. Анткени башына биз сериал бүт эмес, сериал жакшыртып эмес, ошо сериал эптеп тартып алсак экен деген кыш бүтүп аткандан кийин анан баягы биринчи максат эптеп жоктон муздагы аянттар бүтүрүп алалы деп. Анан бюджет мындай жетишсиз, анткени мамлекет бөлүп берип атат, бирок баягы хоккейге жоктон 2 эсе көп бөлүнүш керек экен да. Анткени спорттук драма болуп аткандан кийин аябай баягы ошол бюджетти эске алганда, ошол бизге түзүлгөн баягы
шарттарды эске алганда биз негизи мындай планды ашырттык дей алам да өзүмө. Ал жактан мен өзүмө ыраазымын. Анткени сценарий жок болчу, эчтеке жок болчу. Мен чын эле мындай жылаңач батыр кылып эле жөнөтүшкөн. Мен кете бер деп туруп, анан баягы кыш бүтүп атканда мен өзүм жок, кеттик. Дагы дайрыналып, дагы 3 күн, дагы 4 күндө отуп, февраль бүтүп кала жаздады. Мен ошол болго мен байгын там на месте бүтүрөм, короче, бүтүрөбүз давай деп туруп эле шашалы деп туруп, 6 февралда чыгып кеткем. Өзүм шаштырып туруп, даяр болбосок. Анткени баягы сценарий эмес, биякта кышты кантип кармап калабыз деген коркунуч болгон. Анан ошонун баарын эске алганда баягы план ишке ашты. Бирок тарта баштагандан кийин баягы монтаж көп нерсе бар да, баягы монтажер өзүнүн вариантын жасайт. Сен аны оңдойсуң, түздөйсүң, баягы сен оюңдагандай толук болбой калышмын, бирок мындай буну дагы жакшыртса болот экенин билем. Бирок азыр бар нерседен ойлойм баягы ишке ашты деп. Кылдык да буну, мындай мы сделали деп айтсак болот да. Эң сонун чын эмнен куттуктайм. Бул чындыгында аябаганда чоң эмгек болуптур. Эмгектин жыйынтыгы да мыкты болуптур. Буюрса канча серия болот, канча мүнөттөн болот, канча убакытка созулат? 10 серия, жалпы 10 серия болот. Ар бир серия ар кандай 40-45 мүнөттүн тегерегинде болот. Эң кызыктуусу мен ойлойм 4-түнчү, анан 9 менен мындай, анан муну бар негизи эң кызык жери 3-4төн башталат. Башта мына вступление дегендей, кээ бирөө монттур мындай кетет го, биздин структурабызында акырын жайлап көтөрүлөт. Демек эң кызыктуусу 10 серия экен достор. Мынтип көтөрүлөт. 10 серияны көрсөңөр. 11 санан серия кызыктуу. Кызыктын баары алдыда бирокчу. Ошо жаңы жүздөр чыгат. Буюрса, эмне муз үстүндө гүлдөр деп анан балдар чыгып атат десеңиздер, гүлдөрүбүз да чыгат. Буюрса, ошо муз үстүндөгү, анан ошо буюрса ошо элдин купулуна толот деген үмүттөбүз. Анткени кызыктын баары чындыгында алдыда. Ал жерде ар бир серия сайын өзүнчө бир окуялар болуп турат. Ачылыштар болуп турат. Анан ар бир каарманды биз өзгөчө кылып ачабыз буюрса. Эң сонун. Малика айым, сиз ошо өзүңүздүн камераны карап туруп, каарманыңыздарды, көрөрмандарыңыздарды эмне үчүн именно ошол серияны көрүш керек? 3 себебин конкреттүү айтып бериңизчи. Урматтуу көрөрмандар, мен Кыздар Айс муз үстүндөгү гүлдөр сериалынын башкы каарманы Сайкал. Бул сериалды көрүңүздөр. Себеби аябай кызыктуу сериал. Биринчи кызык сериал экен. Экинчи мен деп койсун бу. Аякта мен тартып алдым. Ошондой жеп тапшайт. Ошол достор. Үчүнчүдөн кайрадан аябай кызыктуу. Кызыктын баары алдыда. Ошо бул биздин сериалыбыз кичинекей балдардан баштап чоң муунга чейин көрө алат. Мындайча айтканда үй бүлөлүк сериал. Ошондуктан үй бүлөңүздөр менен отуруп, азыр мына суук келатат, чайдан алып, ысык пледти жамынып, анан көрсөңүздөр болот. Бул чындыгында өтө кызыктуу сериалдардын бири. Анан ар бир, мен ойлойм, ошо ар бир көрүүчүнүн өзүнүн сүймөнчүлүк мындай каарманы болуп калат болуш керек дачы. Анткени ал жерде деген бизде деген ар кандай характер бар, ар кандай мүнөз бар. Бирөөсү жоош болсо, бирөөсү мындайча айтканда куу болот. Анан ошон үчүн буюрса Кыздар Айс ар жуманын бейшемби күндөрү, бейшемби күндөрү саат 22:05-те ошо телеканалдарыбызга чыгат. Жана Этномедиага келип тиркелсеңиздер, биринчилерден болуп биздин сериалды көрө аласыздар. Башка сериал көрбөй, биздикин эле көрбөй койсуңар. Буюрса быйыл катары менен 3 сериал чыгып атат, то есть бул деген кыргыздын киносу, кыргыздын сериалы өнүгүп атат деген сөз. Андыктан мындай сериалдын дагы далайын тарта бериңиз. 2-нчи сезон дагы чыксын, биздин айс кыздарыбыз, биздин гүлдөрүбүз дагы да ийгиликтерди жарата берсин. Биз аларды кино кылып тасмага чагылдырып элге көргөзө берели. Андыктан келип бергениңиздерге чоң рахмат, чыгармачылык эргүү каалайм. Дагы көп сериалдар тартылып, кинолорго тартылып, мага конок болуп келе бериңиздер. Ооба, сиздер чакырсаңыздар эле биз келип турабыз. Азыр эле түндө күнү О, кечкиде. Албайт. Убакыт тушкан көч достор. Ар бир нерсенин башы бар жана аягы бар. Эң башкы нерсе достор, мына ушул сонун сериалды эң алгачкылардан, биринчилерден болуп көрөм десеңиздер, Этномедиа тиркемесине кирип, ал жактан болбогон 75 сомго сатып алып көрсөңүздөр болот.
бул сериалдын жогоруда айткандай кийинкилер андан кызык болот. Биз болсо эң жаңы сериалдарын алдын ала чыгарып турабыз. Ошондуктан биз менен бирге болуңуздар. Биз менен бирге болгон досторубузга терең ырашчылык билдиребиз. Терминетна медиа, Саламат Иманов жана ошондой эле бүгүн биздин сонун муз үстүндөгү гүлдөрдүн жаратуучулары жана каармандары болду. Сак саламат болуңуздар. Бул шайбаны ортого таштоо деп атайбыз. Ышкырык чыкканда мен шайбаны так ортого таштайм. Ошону силер не туруп алдыңар? Хоккей бул жөн гана хобби. Алар келечегин ойлошу керек. Кечирип кой. Бир күнү турмуш кыйнаганда жөн гана кетип калышат. Бизге чоң мүмкүнчүлүктөр ачылат. Эмне деген турнирлерге барабыз, канча деген жеңиштерге жетебиз. Мен командадан кетүүгө аргасыз болуп турам. Биз да кетишибиз керек болуп атат. Хватит. Эмне хоккейди кыздар ойномок белеги? Эмне хоккейди эркектер эле ойнош керек экен. Түшүнсөңүз, балдар гана ойношот. Кыздар адамдар эмеспи? Балдардын келечегинде биз да аракет кылып жүрөбүз да. Жардам бере албайм. Рахмат! Сага ишенип балдарыңызды тапшырсак, сен кылмысың я. Токтот жигиттер. Сиздин башка үй бүлөңүз бар деп баары айтып атпайбы? Жакшылап даярдансак, чет өлкөгө биринчи кыздар командасы болуп барабыз. Сагыз. Атыңызды? Сайкал. Кыздар, хоккей кандай ойнолот экенин көрсөтөлү? Эгерде ушул оюндан утула турган болсоңор, анда бул силердин акыркы оюнуңар болуп калышы мүмкүн. Эгерде акыркы оюн боло турган болсо, анда оюндан рахат алып ойногула. Бизде артта жол жок.